Muгалимдер жетиштүү. Билим сапаты эми мектепте жакшы эле билим сапаты. Азыркы учурда билим сапаты бизде мындай жогору. Кийинки эмеде жаштарда дагы очный окуган мугалим жок, бүт заочный. Анан сабаксыз директорлор келе баштады. Бул жериң туура эмес, моундай кылыш керек деп педагогикалык кеңеште айтсаң деле укпай эле. Анан кийин ушинтип балдардын билим сапаты төмөндөдү. Мына ушул суроонун баарын ата-энелерден эчтеке акча чогултулган жок. Быйыл Кудайга шүгүр ремонт боюнча акча мектептерге кенен бөлүнүп берилди. Мисалы үчүн менин эле кызым 9-тан окуйт. Ушул кышка биз бердик 1000 сомдон. 1000 сомдон берип эле класстын баарын сырдатып, актатып, ал эмес пардасынан бери алдыртып алып, анан кайра башка бирөөнө берип салды. Телефондон деле окуп атабыз, акча чогултуу деген болбосун деп. Бирок амалкай кишилер болбойт экен. Ата-энеге чогултат. Ата-эне комитети деген бар. Ата-эне комитети чогултат. Анан ансас келгенсин ата-энени чакырат дагы, анан ата-энелер сырдайт. Сырдап беришет. Анан ал ремонттун акчасын сурасаң жаман көрүнөсүң. Мисалы үчүн мен сурайм. Мени түмөлө аябай жаман көрүшөт. 24-жыл бүт ата-эненин эсебинен болду. Ал чоң класстын кээ бир мугалимдери уялбай эле тиги директор менен немеге болушуп эле биз сыр алдык. Сыр бергенин көргөн жокмун мен. Сыр бергенин бүт эле ата-энелер эме кылды. Кээ бирөө 1000 сомдон чогулттук деп атат, кээ бирөө 1,5 миңден чогулттук деп атат. Мен тиги Бишкектен чыгаарда систем менен абдан мындай тажан, ушундай аялдар болот го. Көбүнчө арыздангандар неме болот да, баягы ишин билбеген, анан бир мындай калыс эмес эмеде позицияда туруп алып, бирөөлөрдү каралап ошондой да, анан ошентип ойлогом сиздичи. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров элдин жашоо шартын жакшыртып, мамлекеттин беделин көтөргөнгө каражанын карчырып, жалпы мектептердин ремонтуна болуп көрбөгөндөй каражат бөлдүрүп келет. Ошол бөлүнгөн каражаттар кандай пайдаланды? Мектептердин кышка кандай даярдыгы бар экенинен кабар алганча, Кочкор районунун Корчубек Акназаров атындагы мектептин мугалими Айсалкын Үмөталиева эженин арызынын негизинде сапар тарттык. Жер соорусу Нарындын Кочкор району экен. Кышта кыйратып кар түшпөсө борборго 2 сааттык жол. Картошкасы оозду балдай эриген, мал киндиктүү берекелүү жер. Педагогикалык окуу жайын артыкчылык диплому менен аяктап, өмүрүнүн 52 жылын агартууга арнаган, бир канча жолу айылдык кеңештин депутаты болгон Айсалкын Үмөталиева эженин үйүнө барып, өз турмушун ойлобой, мамлекеттин келечеги үчүн өмүрүн агартууга арнаган инсан экенин, жашоо шартын көргөндө ынандык. 50 жыл мектепте иштеген Айсалкын эженин үйүнө салыштырмалуу кийинки билим берүү тармагындагы иштеген адамдардын 2 кабат салган үйүн көрүп таң каласың. Айсалкын эже жашаган жапыс үйүн мал жөөлөп, айланасы тосулбаптыр. Өмүрлүк жолдошу экөө тең ушул мектепте оор мезгилде 3000 сом айлык маянага материалдык байлыкка көз артып, башка жеңил жумуш издеп кетпей, жан өрөп иштегенин айтып, эми айлык көтөрүлгөндө бизди карыдыңар деп куугунтуктап жатат деп ызаланды. Эми 73-жылдан бери ушул Акназаров мектебинде башталыш класстын мугалими болуп иштейм. Ушу башталыш класстын завучу болгонума 31 жыл болду. Бул башталыш класс, билим башаты башталыш класс деген бул туура чындык экен да. Канчалык баланы жакшы окусаң, анын келечеги жакшы болот экен. Себеби мен өзүмдүн турмушумда көрдүм. Ошол окуткан балдарды жүрөгүм менен окутуп, билбеген үйгө алып келип окутуп, ошол балдардан жакшы бизнесмендер, жакшы кадрлар, депутаттар, мисалы үчүн Рахат Ырсалиев, мен биринчи окуучум. Ушундай жакшы балдар эме болду да.
Bir iki yıldan beri bilim sapatına men aябай naarazı olup geldim. Naarazı bolgonum sebebi жетекчилик эме кылып көз салбагандан кийин, жакшы тиги мындай билимдүү адам келбегендиктен, анан кийин мектептин акыбалы оорлоп эле калат экен. Себептен де бизге ушу директорлор келет. Директорлор келгенде эле мурунку директорлор чындыгында сабакка катышып, биз ошого көнүп калыптырбыз да. Сабактарга катышып, анализ берип, анан мен айтайын деген ушу кадр маселеси эң негизги орунда турат экен. Анан сабаксыз директорлор келе баштады. Ал сабаксыз директорлор менен баягы айтып, болду, жериң туура эмес, мону мондай кылыш керек деп педагогикалык кеңеште айтсаң деле укпай эле. Анан кийин ушинтип балдардын билим сапаты төмөндөдү. Кийинки эмеде жаштарда дагы очный окуган мугалим жок, бүт заочный. Ошолорду мындай билимин мурун аттестация деген болчу. Аттестациядан кадимкидей эле кулатчы, канча мугалимдер кулап, бийлап кетишти. Азыр кулоо деген жок, андай эме жок. Билим сапатына караган эме киши жок да. Ошого ушундай нерсенин баардыгына районо күнөөлүү деп эле эсептейм. Мурдагы райондор семинарларды өтчү, баардык сабактарга катышчу. Анан кийин ал сабагынан жакшы өтө албаган мугалим сөгүш алчы, сөгүш эмес кызматынан, жумушунан ажыратчы. Директорлорду да менин оюмча мындай окутуш керек экен да. Борки мектептин ремонту моундай болот. Келди эле бүттү, ремонт ата-энеге ремонттотот. Ата-энеге акча чыгартып, анан бөлүп, ой шундук акылдуу болот экен бул директорлор. Бөлүп берип коет, 10-15 ата-энелер сырдайт, актайт, акчасын да чыгарат. Ремонтка акча бөлүндү дейт, ал акча каяка кеткенди эле билбейбиз да. Анан кийин бул келди эле беш колун сала башташат. Анан ушу биздин келген директор жанагы бизде 2 гектар жер бар болчу да. Ошол 2 гектар жердин чөбүн алып, мектепте китеп жетишпейт. Мен айтам да, жыйнашта китеп жок. Жок, ал маани да бербейт китепке. Мектептерде акча чогултуп алсын деген атайын буйрук чыкпады беле. Бул силерге эмне жетпей атабы? Жок, жетип эле бүт баарын эле окуп, телефондон деле окуп атабыз, акча чогултуу деген болбосун деп. Бирок амалкай кишилер болбойт экен, ата-энеге чогултат. Ата-эне комитети деген бар. Ата-эне комитети чогултат. Анан ансас келгенсин ата-энени чакырат дагы, анан ата-энелер сырдайт. Сырдап беришет. Анан ал ремонттун акчасын сурасаң жаман көрүнөсүң. Мисалы үчүн мен сурайм. Мени өтүм эле аябай жаман көрүшөт. 24-жыл бүт ата-эненин эсебинен болду. Ал чоң класстын кээ бир мугалимдери уялбай эле тиги директор менен немеге болушуп эле биз сыр алдык. Сыр бергенин көргөн жокмун мен. Сыр бергенин бүт эле ата-энелер эме кылды. Кээ бирөө 1000 сомдон чогулттук деп атат, кээ бирөө 1,5 миңден чогулттук деп атат. Ар бир окуучудан. Мисалы үчүн менин эле кызым 9-тан окуйт. Ушул кызга биз бердик 1000 сомдон. 1000 сомдон берип эле класстын баарын сырдатып, актатып, ал эмес пардасынан бери алдыртып алып, анан кайра башка бирөөнө берип салды. Анан аны барбай, Кудай ырбады десем, ата-энелер да кошоматчы экен. Ой, эми ал сала берсинчи дейт. Анын баарын сырдаса, терезе пардосунан бери алса, анан кийин кайра жөнөлүп, ал класска окуш керек эле да, ошол класс өзү окуш керек эле да. Мына ушундай эме жайлар бар да, басмачылык. Анан сизге ошол район тарабынан бул кемчиликтерди сиз айткандан кийин кысым болуп атабы? Кандай? Ой, айтмак түгүл, мен арыз жазып бардым, районго да жазып бардым 1-чи жолу. Районго жазып барсам, аны эле жөн эле районго басып келген жок бул жерге. Басып келбей туруп эле жыйынтык чыгарып салды. Чөптүн акчасы баланча болуптур, анан баланчага жумшалыптыр. Сиз мындайча айтканда мен калп болуп калдым да. Району өзү басып келип текшериш керек да. Бул жерге басып келип, же болбосо методисттерин алып келип текшериш керек да.
Жок андай. Ушунчалык тимеле жөн эле ыйлаган гана келет. Жүрүш туруштарына. А директири болсо, директирдин деле мурдун балта кеспейт. Жыргап санасында эчтеке жок. А берки мугалимдер мен акырын неме кылып шыкактап. Ой, чөптүн акчасы эмне болду? Ой, эмне болгонун сурабайсыңарбы? Десем, анан кийин ал сураган деле жок. Баягы менин артым менен алар жакшы жашаш керек да. Ошол Ошондо мектеп боюнча азыр сиз эле ушул көйгөйдү айтып атасызбы же башка мугалимдер дагы? Башкалар бүт эле айтып атышат. Бирок артынан айтат. Бүт эле тиги чөптүн акчасы эмне болду? Бул эмне акча чогултат? Акча чогулбасын деп телефонго деле чыгып атат деп айтат. А бирок аны песетте бетке айткан киши жок. Сиз өзүңүз ушул районо башчысына жолуккан жоксуз да? Келген жок. Келген жок, бирок акимчиликке барганда акимчиликтен жолуктук. Жолуккан менен алгылыктуу деле жооп берген жок. Мисалы үчүн менин акчамды деген мурда эмеден эле кыскартып салыптыр. Аны деле мен билген эмесмин. Анан 0,25 деп берип жүрчү. Ошо арыз жазган үчүн мына жакында аким буйрук чыгарганда төлөнүп беричи кошумча. А мен чындыгында завуч болуп иштедим. Эртең саат 8-де башталат сабак. 7:30 барам. Балдардын баарына, ырлардын баарын ырдатам, жана кийиминди ырдатам. 33 жыл болду завуч. 30 жыл иштедиңиз, анан ошол акыркы жылда. Анан акыркы эле жанагы Морике жаңы директор келди, жанагы Дайыр Айдарбеков деген директор келди. Бирок менин кыздарыма тарыхтан бери бир да саат сабак өтө элек дейт. Адилеттүүлүктө издеп атам, себеби дегенде мен азыркы ушул агартуу тармагына аябай эле эме болуп атам да. Жүрөгүм ооруп атат дагы, нааразы да болуп атам. Кайда барсаң мамайдын көр дегенде эле тиги акимге барсаң деле эч кандай жыйынтык жок. Акимчиликтен ой бирөө текшерип келип койсо болобу буякта? Бу тиги Үмөт Алиева деген арызданып атат. Жок. Жок, менден башка кишиден алса болбойбу? Жок экен директор. Директор өзүнөн сизге дайындап. Жок, сизден деле обычно эле дежурный эле суроо. Жок, бул жаш баласы. Усаңыздар? Директордун орун басарысың. Директордун орун басарымын, туура. Анан эмне качыдасың? Мен ал числодогуларды директор жооп берсин, нерселерди директор жооп берсин. Жок, просто ал учурдагы нерселерди суроо берген тастар да, туурабы? Тетиги өткөн чактагыларды. Аларды директор жооп берсин, ошол кездеги директор. Кайсы өткөн чакта айтып атасыз? Сиз кайсы убактагы суроону берген атасыз? Мен суроо бере элекмин да. Жок, ошо берген атасыздар. Өткөн чакта айтып атасыз. Мен билим берүүчүлөр. Мындай кылайлы, аты жөнүңүздү айтсаңыз биринчи таанышайлы. Неме? Мен эч нерсе деп маалымат бере Жок, албайм. аты жөнүңүздү айтпайсыз мен. Аты жөнүм меники Жумалуулуу Адил. Бу жерде тарбия иштеринин уюштуруучусу гана болуп иштейм. Мектепте. Завуч мындай айтышаткан, тарбия иштеринин уюштуруучусу. Канча жылдан бери иштейсиз мектепте? Так, 2015-жылы киргем, 17-18 окуу жылынан баштап тарбия иштеринин уюштуруучусу болуп иштейм. Кайсы кесип боюнча мугалимсиз? Өзүм дене тарбия мугалими. Дене тарбия мугалими. Завуч болгонуңузга канча убакыт болду? 2017-2018 окуу жылында болгом, ошондо быйыл 7 жылга кетип барат. Жалпы мектебиңиздердин аты Орчубек Акназаров атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеби. Окуу жылга даярдыктар кандай болду быйылкы? Мугалимдер жетиштүү, билим сапаты кандай болуп атат? Мугалимдер жетиштүү. Билим сапаты эми мектепте жакшы эле билим сапаты. Азыркы учурда билим сапаты бизде мындай жогору. Быйыл кышка кандай кам көрүп атасыздар? Көмүр проблемасы кандай чечилди, даярсыздарбы мектеп? Көмүр маселесин айыл өкмөт жагынан чечилет, көмүр маселе. Эми азыркы күндө ошол көмүрдү тарткан тендердер менен иш жүргүзүп атат азыр айыл өкмөтүбүз. Аны айыл өкмөт болгон мектептерди көмүр менен камсыздап берет. Жылга эле ал көмүр маселе мектептерде проблема болбойт. Ремонт маселеси кандай болду быйылкы жылдын эсебинде? Мына ошол суроонун баарына ата-энелерден эчтеке акча чогултулган жок. Быйыл Кудайга шүгүр ремонт боюнча акча мектептерге кенен бөлүнүп берилди. Пенсияга чыккансыз же? Пенсияга чыктым, ой, 2 жыл болду. Пенсияга чыкты. Кеч чыгыпсыз, Ошо атайын чыккан жокмун, 2 акча албайын деп. Ал пенсияга чыктым дегичи эле бүттү, кет дейт да, бар. Кете койду элечи. Ошон үчүн мен чыккан жок. Аябай. Азыр деле 30 жылдан бери пенсияда алып, акчада алган мугалимдер бар.
Özдөр пенсияда алышат. Пенсияда алышат аны. Мен алга эмен уятым чыдаткан жок. Мисалы мен деле жанагы жагыштууну билбей эмесмин, анан тигилер баш ийбей эле конспектиге кол койдурбай калган дейм, булар эмне болуп калды дедим да. Көрсө мен нече эле түшүрүп салыппы да. Мен жөн эле күрсүп эле иштей берген турбайм. Же мен тиги Бишкектен чыгаарда системен абда мындай тажан ушундай аялдар болот го. Көбүнчө арыздангандар неме болот да, баягы ишин билбеген, анан бир мындай калыс эмес эмеде позицияда туруп алып, бирөөлөрдү каралап ошондой да, анан ошентип ойлогом сизди. Алатоо өлкөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан, укмуштун баары табылган, уютку чөлкөм Кыргызстан.